ИГИЛ и другие экстремистские группировки заявляют, что сражаются и умирают во имя ислама. Они ведут войну за сердца и умы молодых мусульман Центральной Азии. Мы пригласили в студию молодых людей из Кыргызстана, Казахстана и Таджикистана. Многие из них на этой чужой войне потеряли друзей и знакомых. И они не боятся сказать: это не во имя Аллаха, это не от нашего имени. Южный Кыргызстан, город Ош. По официальной статистике, около 600 граждан страны уехали на войну на Ближний Восток. Больше половины из них из Ошской области. Араван – самое проблемное село в Оше. Почти у каждого жителя есть знакомый или сосед, а у некоторых даже родственник, уехавший на так называемый джихад. Молодые люди из Аравана обсуждают причины радикализации в своем регионе и горе своих соседей в проекте «Не от нашего имени». Силердин арабыңарда ушундай адамдар барбы? Силерге ушу Сирияга тиешелүү болгон бир маалымат келгендер барбы? WhatsApp'танбы же YouTube'танбы? Ушундай адамдарыбыз барбы арабызда? Жок. YouTube каналында ушундай өгүттөө иштери жүргөн көргөнмүн мен. Как это случайно көрүп калганмын. Ошол именно ошол Сирияда болуп аткан окуяларда башталышында эмне кандай болот, как жихадка чакыруу, эмне ошол процесстин кандай өтүп атканы, бүт бардык жаңылыктарды алар өздөрү ошол YouTube'га жайлашып, как реклама катары өздөрүнүн адам чакыруу үчүн жайлаштырганын көргөмүн. Ошол силер көргөн видеолордун арасында биздин адамдар бар беле? Биздин тааныштар, аравандыктар. Мен көргөн видеода бүт бардыгы ондай жүзүн тосуп алып, как эмне ошондо чакырып, бирок өзбекче сүйлөгөндөр болгон. Ошондуктан сиз ойлогонсуз же бул же Өзбекстандык же мен ойлогонмун же ошол Ферганский долинанын адамдары деп ойлогонмун. Негизинен мен ал кишини жөн эле атын билгем, анан Сирияга кеткенин билгем. Мурда аны көргөн болсом да анчалык тааныбагам. Бирок анын видеода чыккан жүзү деле. Балдар ушул Сириядагы видеосу деп жөнөткөндөн кийин аны тааныгам. Ушул адам экен деп. биз бул суроого кайра келебиз. Эмнеге деген суроого кайра келебиз. Бирок келгиле силер менен азыр кичинекей бир ролик көрөлү. Mana o'zimni singlim bor edi, singlim bola chaqasi bor edi 3-4 ta. U kuyov Rossiyada ishlar edi, keldi Rossiyada. Bir oy, 1,5 oy yurdi, hech bola yo'q, xabarsiz ketib qoldi. Ketganda shu qo'ni qo'shnilarida 3 kundan keyin, 2 kundan keyin manaqa qo'ni qo'shnilar aytdi, manaqa yo'q, uyda hech kim 2 kundan beri darvozalari qulib borsam, darvozasi qulib. Kuyov bola namozxon bola edi, namoz o'qib, o'zi biz bilan birga yurib, birga katta bo'lgan, mashallah o'zimizni men sinfdoshlarim bo'lardi u bolalar. Birga eskidan, yoshlikdan tanim. Unaqa sezim yo'q edi-da u bolalarda bir. Endi aldandi desiz, u yosh kichkina odam emas edi, yoshi kattaroq, yoshi normal yoshda, endi 42-43 yosh yaxshi yoshda. U bolalarda yetishmovchilikdan ko'p bo'lib qoldi shu bolalarga, shularga yetishmovchilikdan. Endi hali nima desa bo'ladi. Ishlaydi desa Rossiyaga borib ishlab keldi, u yerdan kasal bo'lib keldi, bu yerga kelib yana bir ishxonaga kirib ishladi. 3-4 so'm pul bilan tirikchiligiga qiynalib qolib, keyin shundan foydalanib ketgan odamlar bo'ldi-da bulardan. U masalan ota-onasini, qarindosh urug', aka-ukalarini tashlab ketish uchun bir kuchli bir sabab bo'lish kerak-da, bu yerda kuchli sabab bo'lish kerak. Bu
bularni tushunolmay qolaman birarda. Endi shu ibodatda siz shu yerda ibodatga hech qanaqa bizni Qirg'izistonimizda men o'ylayman juda kam davlatda bunaqa yo'l berilgan bunday ibodatga. Endi ular bor odamlar shu bir kuni agar ro'zadan kirib kelsa siz uchun, men uchun masalan xursandchilik bo'ladi. Masalan, ota-onasi, dadam, buvim oldiga xursand bo'ladi ular. Men achchig'im kelmaydi, o'zimdan xafa bo'laman. Nimaga bormadim, nimaga yordam bera olmadim bularga? Endi 5 so'm bo'lsa, 3 so'mini nimaga shular bilan kelisha olmay? Бұл Гайрат Расулов. Бұл киши менің әкемдің досу, жоросу. Ал киши менен тез-тез жолугушуп турам. Бұл кишинин өзгөчө мына окуясын көрдүңөр. Суро. Силерде да ушундай окуя барбы? Ушундай таанышыңар барбы? Силер лично мына жеке тааныган кишилер барбы? Ошо жөнүндө бир аз айтып берсиңер. Менде бар. Мен анын өзүм досум болгон. Ал тоже азыр эме Сирияга кетип калган бала. Кетиштен мурда мен менен 3-4 жолу ушундай кетем деп атам, ушундай. Бирок как мындай шутка катары сүйлөп атат деп ойлогондум. Asha Chekotli oilasi bilan ketib qolgan. U ikkita xotinli bo'lgan. Ikkala xotinini ham olib ketganda, u qo'shnimizning singlisi bo'lganda, dada hammasi bilan aloqada bo'lib turgan. Keyin birdaniga aloqa yo'qolib qolgan. Keyin dadasi uni qidirgan. Qidirib, ash Turkiyagacha borib qidirib kelgan, lekin topolmagan. Hali ham darak yo'q. Bitta xabar bo'lgan, eri o'lib qolgan. Bir tanışım Siriyaga ketgan. Al materialдык жактан эмес, моралдык жактан. Анткени ата-энеси менен үйдө урушуп кеткен. Ал ата-энесине эчтекени айтпастан Сирияга кеткен. Парень моей сестры, да, хотел жениться на моей сестре, но родители так как не разрешили, он все бросил и уехал в Сирию. Потом родители долго искали этого парня, да, и они даже сказали, если ты приедешь, мы тебя поженим на этой девушке. А он уже тогда отказался. Почему? Потому что он не хотел обратно приезжать сюда, наверное, думал, что его осудят там или неправильно поймут, и он дальше не вернулся сюда. Эми элестегиле. Кыргызстан. Анан кичинеге Арама району. Кыргызстан боюнча 600 адам. Кичинеге Арама районунан 3-төн 1 кетти. Эмнеге аравандыктар? Бизде именно араванда мындай нерсе болгондо, ал убактачы паланчы кажак айтып атат, значит бул туура. Паланчы молда айтып атат, значит бул туура деген ой менен алар маалымат текшеришпеген. Биринчи орунда ошол фарз менен байланыштуу, жихад менен байланыштуу илимдердин жетишпестиги. Кетип аткандардын баарынын арасында как моралдык, финанстык жактан дегенге мен кичине кошулбай кетем. Потому что именно ошол араванын кеткендердин ичинде 3-4 машинасы бардар кетип калгандарды билебиз. 3-4 этажерка үйлөрү бар кетип калгандарды билебиз. Кайрадан ошол билим жетишпесе керек атат. Dinga odam chanqoq hozir, ayniqsa Aravan xalqi. Shuning uchun din beruvchilar dinda to'liq yetishtirsin ularga. Keyin to'g'ri ravishda yetishtirsin. Shundagina adashmaydi. Hozir yoshlarimiz ham 9-sinfdan o'qib turib chiqib ketishyapti. 11-sinfgacha o'qib, ilmni oshirib, kitob o'qib, hozir hali oson yo'lni topishgan 9-sinfdan chiqib ketib, mol qo'y baqib, ilmsizlikdan, pul yo'qlikdan ketishyapti. Bu yerda faqat yoshlarning ilmsizligini yoshlarda o'zidanla ko'rib olishimiz kerak emas. Bu yerda o'qituvchilar kelgan bilim ministrligidan ko'rishimiz kerak. Не только muğalimlerden, muğalimler sabahta 4 saat berse 4 saatça 5 saat qarayıp turadi, bayqashadi. Не только барлык күнөөнү muğalimge же билим министрге койбойбуз, үйдө ата-энеңиз бар, 24 saat siz менен бирге болот. Көбүнчө бул маселе акча үчүн эмес, бул акыйкат мамлекетибизде акыйкат жок деген сөздү айтышкан. Биздин Гайрат акабыздын кайра окуясын карасак, сиңдисини күйөөсү алып кеткен. Ушундай учурлар өтө көп. Биздин кыздарыбыз, карындаштарыбыз, эжелерибиз, күйөөлөрү аларды зортоп мен менен бирге кетесиң деген окуялар болгон. Ошондой учурларда билбейм, силерге кыздар суроодом, эмне кылса болот?
islomda ayol kishi eriga itoat qilish kerak degan narsa bor. Сирияда соғыш болуп аткан жерде специально даярдалган ошол эркектердин эс алуусу үчүн даярдалган аялдар кызмат көрсөтөт экен да. Ayol kishi o'zi qalabasa, men barbayım deb qo'yishga mumkinchiligi bor edi. Farg'at. Ayol kishi erini yo'ldan adashganini sezdimi, darrov atrofidagilarga erini ota-onasigami yo o'zini ota-onasigami aytish kerak. Девушка должна, как уже подметили, нужно сказать родителям, близким. Потом уже, если они тоже как-то не могут содействовать, да, то они могут обратиться к кому? Местным властям, я не знаю, правоохранительным органам и имамам, которые действительно знают о Сирии, да, которые могут помочь этим людям, да. Келгиле эми биз башка бир темабызга өтөйлүк. Бул кичинекей сурамжылоо болгон элдин арасында. Ошондон бирге көрөлү. Потому что сильно верит в свою религию. Ар бир үй бүлөгө акча керек. Ошол себептен ар бир үй бүлө акча үчүн барды. Ал жерден кайтып келишти ойлогон жок. Люди не знают, зачем и куда едут, поэтому соглашаются. Биз андай нерсени элден угабыз, телевизордон көрөбүз, аны көп нерсени билбейбиз биз. Эми элдер өздөрү ар ким өзү билет. Ар ким өз жашоосуга, керт башыга өз жооп берет. Жашоо шартынын начардыгынан кетет го дейм. Анан экинчиден жанагыдай өтө эле динге таптакыр кирип анан кийин диндеги жихад деген сөздөрдүн маанисин жакшы түшүнбөгөндөр барат болуш керек. Андан башка адамдар барбайт го. Биз үйдө отурганда ата-эне менен бир сүйлөшүп отурабыз, эми чай ичип, анан мен апам үчүн ал апам дагы намаз окуйт, ал дагы оронгон, бирок бир аз апамга окшоп болгон адамды апам сразу эле бир вахабитке чыгарып коет да. Силерге суроо. Үй бүлөдө, силер ушул теманы талкуулагансыңарбы? Ооба. Азыр ушундай түшүнүк бар. Сирияга кетип жихад болуп кетсең, сен бейишке түшөсүң деп. Ал сөздөр мындай туура эмес. Айтат го, бейиш эненин табанын астында деп. Ошондуктан мындай азгырылбай, ушундай жакшы жүр деп ушундай сүйлөшүүлөр болот. Биз билишибиз керек, жихад деген эмне? Бул айтылат, мусулмандарды коргоо дейт. Бирок муну туура түшүнбөй калышат. Жихад бул өзүнүн мамлекетине, өзүнүн жашап турган жерине, балдарына, туугандарына келген жоону кайтары аларды коргоо. Jihad deganda bular aytishadi, musulmonlarni qo'rg'ov dedi, lekin jihad degani har bir odam o'z ishini ustidan eng yaxshi mukammal ravishda o'zini ishini qilish degani. Сем жихад бул биринчи кезекте өзүнүн нефсине болгон жихад кылыш керек адамзаты. Булардын системасы мындай болот, ошо исламдын ичиндеги сүннөттөрдү фарзга, кээ фарздар сүннөткө, кээ харам иштер харам болгон амалдарды, как это важиб же как мубах катары, алар өздөрүнүн жаңыртан закон жазып атты деген менде ой болот да. Ошо трагедияны туура түшүнүш үчүн балким ичибизден ошол трагедия өтсүң деп, келе кийинки бир акырынкы ролигибизди көрөлү да, анан акырынкы темабызды ушунча талкуулайлы. Ya amin Allah. Ey pak ey perverdigarım. Yetkegani öz insan Allah. Balalarımı yetkazib qaytarib bergin Allah. Allah fakat özünge suyanaman, özünge ishonaman Allah. Enasiga insof berib bolani otasiga qaytarsin Allah. Firdavs Barzona bolam, meni taniysanmi, bilyapsanmi? Ota-enamga qaytib kelgin bolam, ayni ne bolam. Mana aşı bolam, mana kelin mana. Ciciligidagi bolam. Mana o'g'lim mana shu bolasi bilan o'tirib, mana yosh kelin ciciligida katta o'g'lim. Mana ikki bolam mana. Bora rosa yaxshi ko'rardim. Ilojim yo'q, yilga o'rardim. Esligida mesestri edi, o'rischa edi. Rossiyadan keldi-da, to'yga boraman dedi. Ha, bo'pti, to'yga borsang, boring endi, rost bilan Rossiyadan keldingiz, borsangiz borib keling dedim. Keyin-da sumkaga bolalarning ustini soldi. Yo'q-da, shu bo'yicha meni ko'rayli shunday turibdi.
Bir gün öttü, endi toy öttü dedi, 3 gün öttü, 4 gün öttü. 5 günden keyin qarasak, yo'q bo'lib qoldi. Endi ota-enasiga zvont etdik. Kelmayapti Yusuf, kani olib ketgan ekan, bolalarni ustini solib kelmayapti desa, dod deb enasi yelib turib oldi-da. Öldümü, kanalga tushib ketdim, daryoga tushib ketdim, mashina bosib ketdimi, banisalarga xabar qildik. Tamojnikka borsa, tamojnikdan mana chislarda o'tib ketgan Qirg'izistonga debdi. Qirg'izistonga o'tib, Qirg'izistondan nari samolyotga tushib ketib chekildi. Siriyada-yu yana ukasi dedi-da, Diyor ati. Diyor Siriyada-yu ashu ukasini oldiga ketdimikin, chaqirib oldab, Turkiyadanman deb chaqirib oldimmikin degan ma'noda tushundingda. Bilmayman da. O'lyapti, bomba tashlayapti, Rossiya bomba tashlayapti degan sari yilg'ab qon bo'laman televizorga qarab. O'lmadimikin deb. Bolam kechikpala yurib qoldi, bolam 40 ga kiryapti. 1 yildan keyin bolam jinni bo'lib qolib, kasal bo'lib qoldi, uyladagi bir qizni. Yaxshi bitta qiz berdi Xudoyim. Endi qizi bilan yashab turibdi, hali qizi bilan jicha ovunadi baribir kasal. Menga nima bo'lsa ham bolalarim topib beringlar. Iltimos so'ranaman. Iltimos. Bolasini ham bilmayman, bolasi ham qaysi ahvolda. Bir yildan keyin jinni bo'lib qoldi deyapti. Bolasini ham ichida o'tayotganini o'zi bilyapti. Ушул аял кетиштен мурун ойлош керек эле. Мен балдарымды неге чакырышып атат, неге жарайт деп. Ушул балдардан ушул жардыргандар, дагы хуже иштерди кылып аткандар ушул балдарды чоңоюп ушул неде чоңойтушуп атат ал балдарды. Кеткен келинни өзүм орнумга коюп көрдүм да. Бүтүн өмүр hayotini yo'qqa chiqardi. Bu ayolni keliniga bo'layotgan muomalasi, demak biz bu muomaladan bilishimiz mumkin, kelini juda ham yaxshi. Менде дагы кутта ошол аялда түшүнүк пайда болду да, ол каерде экен, эмне болду экен, каерде качан өлүп калды экен, өлүкпү экен, тирүүбү экен дегендейчи. Менде бир суроо келип калды да, бул аял айтып атат да, келди Россиядан, анан балдарын алып кетип калды деп атат да. Мен Турцияга окууга кетип аткамда, баламды дагы алып кеткем да, ушун кетип атканда ушунчалык документтерге кыйналган болчумун да. Сен кайка кетип атасың, балаң менен отуп кетесиңби? Мен ушунча документтерим бар, ал жерде студентский билетим бар, ушунчалык кыйналып алып кеттим да. Бул аял кантип мындай оңой эле чыгып кетип калды? Менде азыр бул жерде бул нерсе экинчи жолу кайталанып атат. Биринчи жолу ушундай сезим баягы досум кетип калганда болгон. Азыр бүт бардыңарга как бул интересный маалымат катары болушу мүмкүн. Күнүнө жок дегенде бир жолу көрүшөт элек. Россияга кетип калса дагы ал убакытта баягы Mail.ru агент деген мессенджер болот эле. Же болбосо обязательно чалып, каадасан деп мындай как эркеленип сүйлөтөр эле магачы. Азыр мен ошондой как менде ал тирикпи же жокпу, ал мени үнөтүп салдыбы, бул эмне боюнча эч кандай кызыктуу мага жери жок. Мен бирок ошол баягы үнду уккум келет да. Каадасан деген сөздү мен уккум келет. Плюс кетип калганды мен ойлогомун. Лучше кергиле ошол баланы мен милицияга сатып коюп же ошол жерде камалып жүрсө дагы жакшы эле деп да. Эгер досуңуз, сиз представьте себе, досуңузду сиз ошентип камакка берип койдуңуз да, ол камалып жатат. Анан канча жылдар болду, onu чыгарбай атат. Сиз сагынасыз, башка болосуз. Ошону көргөн барганыңызда досум, ушу досум мени камакка салып койду эле деп ол сүйүнөбү же башка болобу? Ошондой да кандай ситуация болот? Сезим да. Мен все равно досумду жоготтум. Мен бул жакта калган ошондой ата-энеси, баягы аялы, баягы кызы үчүн ошол жумушту жасат элем. Майлы ол мени жаман көрсүн, майлы менен как мен сүйлөшпөй эле койсун. Майлы эчтеке как менин отношения үзүп салсын, бирок 10 жылбы, 15 жылбы как Кудай буйрса камактан чыгат да кайра. Чыккандан кийин бирок ошол жерде түшүнөт, как бул ката болгондугун. Может ал мага келип, досум сен ошондой калбаганыңда мен азыр может өлгөн болот элем деп айтса керек деп ойлойт элем. Ушундай проблема ар бир ушул Сирияга кетип калган үй бүлөдө ушундай проблема бар. Эмне кылабыз? Алар кантип жашайлы деген суроо бар да баягылардачы. Эми келгиле силер менен бир аз башка жагын ойлоп көрөйлү. Ошо жигит кетти. Баягы кыз кетти, баягы Кайрат аканын сиңдиси кетти. Келебиз дейт, бирок коркобуз дейт.
бизди келгенибизден кийин түрмага немеге киргизип коет депчи, жооп бериштен коркобуз дейт. Аларды эмне кылайлы? 600 адам. Сирияда жүргөн 600 адамды эмне кылайлы? Айткылайчы мага. Ошол жактан келген келе албай атабыз деген адам келип калса, ушу ар бир адам ушу кылган ишине жооп бериши керек. Биринчиден алар камалса да же болбосо бүт өмүрү камакта өтсө да алар ошого ыраазы деп ойлойм. Ular ketgandan keyin qaytib kelishni xohlasa ham qaytib kelisha olmaydi. Chunki ularni ketgani butun umr peshonasiga tamg'a bo'ladi. Эгерде кайтып келип калса, жоопкерчиликти алат дагы, андан сырткары, мисалы тоба кылган адамды Кудай дагы кечирет. Биз Кудайды биз пендесибизби? Биз эмне акыбыз бар оны кечирбестикке? Биз олорду кечирип, өзүбүзгө кошуп, өзүбүздүн коомубузда мен сосиетимби, кошунамбы, сосиетим менен мурда кандай болгон болсом, ошондой мамиле түзүшүм керек. Ошондой мамиле түзүп, ага кандайдыр бир даражада мындайча өрнөк болушум керек, аны элге тартышым керек, эл менен кошулуп жашашка үндөшүм керек. Кошуналар кайтып келди. Силер алардан коркосуңарбы? Agar meni ham qo'shnim borib kelgan bo'lsa, men qo'rqmasdim. Коркат. Мейли чоңдор алар кетти. Алар жоопкерчилик алыш керек. Жаш балдар эмне кылыш керек? Өзүбүздүн балдардын ичинде окутушубуз керек. Атайын чыгарылган мектептерде эмес, ошу өзүбүз окуп жаткан мектептерде. Себеби алар балдар менен чыгышыбыз керек. Балдар ушу ал Сирияга барып келген эч ким керек болсо эч ким билбестиги, эч кимге айтпастыгы керек. Биз аларды кантип алып келебиз? Аны ким алып келиш керек аларды? Биз биринчи орунда аларды кантип алып келебиз дегенге, бардык жерде органдар иштейт турабы? Органдарга кайрылышыбыз керек. Анткени ар бир адам өз мамлекетинде жашоого укуктуу. Ал кандай иш, кандай нерсе жасаган болбосун, өз мамлекетинде жашаганга укугу бар. Ошо кайтып келе турган ою болсо, ушу мамлекетибиз бир чара кылып, ошо жака ошо адамдарды алып келип, бирок кантсе да келген учурда деле жоопко тартылыш керек. Ошо кылган ишине жоопко тартылышы керек. Кыргызстандын сырткы жана ички разведкасына айтат элем, башка мамлекеттер менен тыгыз байланышта иштеп, алып келүүсүнө жардам сурап, алып келишке аракет кылса деп. Мен ушул жерде роликте көргөн Кайрат аканын Махидул эженин үчүн дагы жоопкер экенмин. Мен кайра бир мындай ойго келдим. Ушул студиядан сырткары чыккандан кийин мен бул ишке каршы, ушул иш болбоштугу үчүн, ушундай окуялар болбоштугу үчүн бир өзүмдү иш чарам жасашым керек экен деген бир ойго келдим. Мен дагы үмүттөнөм, ушул жерде отурган 12 адам, силер дагы ушул студиядан чыккандан кийин силер дагы өзүңөрдү оюңарды уктурасыңар. Силер дагы өзүңөрдүн атыңардан жакшы нерселерди, ийгиликтерди, жаштарыбыз үгүттөрдү, дин жактан болобу, илим жактан болобу, жасап аткан ишиңер аркылуу болобу, бүт баардыгыбызды жеткиребиз деген үмүттө болом. Силерге чоң рахмат.